Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн НТС каналында Кыргыз экономикасынын реалдуу секторунун өнүгүүсү жана келечектеги перспективалары жөнүндө сөз болмокчу. Сиздердин сурооңуздарга Кыргыз өкмөтүнүн биринчи вице-премьер министри Айдаралиев Искендербек Рысбекович жооп бермекчи. Саламатсызбы, Искендербек Рысбекович. Мына эң биринчи мына 7-8-10 кесиптин бетинде ушу бүгүн сиз телеберүүдө катышып суроолоруна жооп беребиз дегенбиз. Мына ошол суроолордун баарын бүгүн бириктирип, ушу биринчи суроону ушундай кылып бергим келип атат. Азык-түлүк баалары күндөн күнгө өсүп, энергетикалык кризис муунтуп, калктын реалдуу кирешеси кескин азайып дейт. Артыкча социалдык коргонууга муктаж элдин жашоосу ого бетер начарлап жаткан учурда Кыргыз элинин жана анын ичинде Кыргыз өкмөтүнүн иш-чаралары эффективдүү болуш үчүн сиздин оюңуз боюнча эң биринчи ушу системаны өзгөртүш керекпи деген ойлор болуп атат. Сиздин оюңуз кандай? Эми Кыргыз өкмөтү болгондон кийин ушул маселелердин баарына өкмөт жооп бериш керек да. Мына айтып атпайлыкпы, энергетикалык кризис, энергетика муунтуп, айыл чарба продукциялары, азык-түлүк продукцияларынын баардыгы баасы көтөрүлүп, турмуш күндөн күнгө кыйындап баратат депчи. Өкмөттө ушундай акыбалда өкмөттүн өзүнүн программасы болуш керек. Анан эми ал программалардын баардыгын айтып отурсак, бул жерде дагы убакыт аз. Ошон үчүн жана сиздин сурооңузга эле жооп берейин. Мына реформа керекпи деп айтып атасыз. Мен өзүмдүн жекече оюм, реформа бүгүнкү күндө керек. Биз деген ушул рынок шартына карата административдик реформалар жасабасак, биз анда бир топ эле артта калып калабыз. Бизге ушу бир топ суроолор түштү. Сизге Дзюбенко деген айым бизге чалып, ушундай суроону бериптир. Какой эффект оказали на экономику страны в целом отключение электроэнергии, дейт, да? Какие производства свернулись? Может быть, какие-то производства передислоцировались, другие в соседние страны, дейт, да, передислоцировались, дейт? Ну, кризис именно энергетический. Сегодня мы так громко заявляем. Конечно, в действительности кризис сегодня существует. Правительство об этом нигде не скрывает. Мы сейчас открыто говорим. Ситуация сегодня, так можно сказать, сложная, потому что гидроэнергетическая система накоплений воды по сравнению с прошлым годом больше 4 миллиардов кубических метров накопления воды меньше. И, соответственно, правительство принимает меры. Мы должны, конечно, в течение года до следующего сезона мы должны жесткие меры принимать, потому что наше население должно сидеть без электричества. Это, конечно, сегодня абсолютно нужно, потому что в течение 50 лет наше население жило именно с электричеством. Ну, это бытовые условия, которые вот мы уже привыкли. Сегодня вот, если посмотреть на именно вот в плане экономического характера, тогда я вот просто хотел бы привести некоторые цифры статистические. Если сравнить по сравнению с прошлым годом, мы сегодня рост по промышленности даем на 11% по сравнению с прошлым годом. Это товарная продукция, которые вот выпускались нашими промышленниками. Сегодня работает у нас это большие заводы, маленькие, средние. 1998 где-то около 2000 вот таких заводов производства на сегодня работает. Из них 56 заводов мы заново возобновили, и 70 с чем-то, больше 70 маленьких, средних заводов, это вновь, которые вот приступили работать именно в этом году.
И таким образом, я думаю, в экономическом плане вот такого солидного ущерба на сегодня нету, потому что мы, если так будем использовать электроэнергию как по-хозяйски, я думаю, из этого прорыва тоже можно выйти беспроблемно. Сегодня, почему мы идем на отключение электроэнергии? Это тоже мы в предыдущих совещаниях, выступая на страницах средств массовой информации, через телевидение, мы вот эти все причины перед народом сказали. Сегодня задача стоит перед исполнительным органом, это местные органы власти, тоже должны провести разъяснительную работу среди населения, среди потребителей. Мы в течение года должны сэкономить 2 миллиарда 800 миллионов в час электроэнергии. Это очень большой объем, поэтому мы в этом направлении работаем. А насчет перехода какого-то предприятия в другое государство, сегодня вот таких среди заводов, фабрик сегодня абсолютно нет. То есть все как работали в Казахстане, так да. они продолжают работать. И каким-то образом люди выходят из этой создавшейся ситуации, агрегаты какие-то покупают, да, и так далее. Да? Чтобы беспрерывное производство было, они покупают генераторы. Если вот гигантомания была бы, вот те большие заводы в советское время, которые существовали, конечно, вот тогда вот эти генераторы никогда не помогли бы. Сейчас вот малый и средний бизнес, вот они выходят из положения вот таким образом. Дагы бир суроо түшүптүр, бир топ суроо деп койсок болот да, ушул бир темага менен. Мына Айнура дейт, жеке ишкананын ээси экен. Ысык Ата районунан Кубанычбек мырза 45 жаштамын дейт да. Ушу Чүй областынын территориясында көптөгөн сахар чыгарган заводдор бар эле дейт да, өз учурундачы. Анан мына мисалы дейт, мурдагы жылдары 24 тонна айдалган, андан кийин 8 тонна былтыр дейт. Эми быйыл 800 эле килограмм. Азыркы учурда өз кызылчаларыбызды малга берип жаткан учурубуз болуп атат дейт да. Мына ушу боюнча кантип чечсек дейт, бул бир проблема. Экинчи, мына Айнур айтып атат, что өзүбүздөн чыккан кант кызылчасын сата албай жатсак, башка мамлекеттерден сырттан келген товарлар көп болуп атат. Ушуга дагы бир токтотсок болобу деген ушу эки бир проблеманы ачып атат да. Кант маселеси бул туура коюшуп атат, суроо берген биздин жарандар. Ушул маселе боюнча бүгүнкү күндө өкмөт иштеп атат. Мына ушул Чүй областында жанагы 8 тонна деген бул туура эмес да, 8 тонна туура эмес. 800 гектар жерге айдалып эгилип калган да кант кызылчасы. Ошону валга айландырганда где-то бир 12-14 миң тоннанын тегерегинде бүгүнкү күндө кант кызылча бар да, элдин колундачы азыр. Мына ушул багытта иштеп атабыз. Бул жерде баягы заводдордун баардыгы приватизация болуп, башка баягы частный колго өтүп кеткен. Ошол ээлери бүгүнкү күндө кээ бир заводдордун Москвада турушат да. Ушул маселеге дагы жазында биз канча кант кызылчасын айдап себелдик деп структурага кирип, ошону немеге жетпей калдык. Бул жерден даже мына Курман Мусалевич Бакиевди дагы подключать эткенбиз. Ошол Москвадагы ээлерин чакыртып, бияка сүйлөшүп, анан 1 сом 50 тыйындан биз ашык албайбыз деп коюшту да кант кызылчасын. Анан биздин дыйкандар 1 сом 50 тыйынга макул болушпай, баягы себестоимость чыгарганда дыйкандар банкрот болуп калып атат да, ачыгын айтканда. Анан ушундай көп иштерди жасадык. Анан мына жакында комиссия түзүп, ошол кант кызылча чыгарган заводдорду, кант чыгарган заводдордун баардыгын барып көрүп, ошол жерде жетекчилердин дагы ой пикирлерин уктук да. Алар айтып атат, мына менде 2000 тонна кантым турат. Мисалы базарга чыгарсам, базарда арзан, контрабанда кирип атат. Меники 25 сом, базарда 23 сом. Ушундай көп нерселерди айтты. Анан биз ошону комплексно чечсекпи деп атабыз. Кээ бирлер кант кызылчаны перерабатывать эткенде, ошол жерде генераторлор баягы бар, электроэнергияны вырабатывать этип, мисалы Шопок шаарына ошол электроэнергияны берет да. Ошол берген электроэнергиянын акчасын да бизге взаимозачет жасап берсеңер дейт. Бул дагы себестоимостька эме болот эле. Анан жана сырттан келген канттарды токтотсоңор деп ушундай көп маселелерди койду да. Анан ушул багытта да өкмөт иштеп атат. Бүгүнкү күндө мынау жанагы 10 миң тонна кант кызылчасы менен азыр биз казактар менен сүйлөшүп атабыз. Мен лично Жамбыл областынын губернатору менен сүйлөштүм.
ушул жерде алар айтып атат, Алматы областында бир кант завод иштеп атыптыр, даже Жамбыл областындагы заводдор токтоп калган да. Анан меркиге топтошуп кызылчаны, анан алар ошо тиги Алматы областына жөнөтүп атат. Биз азыр суранып атабыз, ошо 10 000 тонна кызылчабызды меркиге кошо топтоп силерге жардам берсек, силер ошону өткөрүп, анан бизге дыйкандарга акчасын берсек деп. Эми ал акчасы деле баягы 2 сом тегери болбойт, дагы эле 1 сом 50 тыйын, 1 сом 70. Баягы малга бергенден көрө ошол акчаны анча мынча болсо да ошо дыйкандарга бир өндүрүп берсек биз деген ошол багыт иш кылып атабыз да. Эми мына Кыргызстан эгинди сатып алат, кантты сатып алат, нефтти сатып алат, бүт баарын эле сатып алып атабыз да, Анан ошол баягы эми Казакстан, тияк бияктан сатып алып, ошолордун экономикасын өнүктүрбөй, ошол элдин акчасын экономикага, өзүбүздүн экономикабызга кандайдыр бир жумшатып, баягы өзүбүздүн дыйкан чарбаларды өнүктүрүп, ошол эле ошентсе кандай бир ошо өкмөт тарабынан бир чаралар барбы ушуну иштетүүгө? Бул маселени дагы мына президент Курманбек Салиевич Бакиев өкмөттүн астына кабыргасынан коюп атат. Эң негизгиси муну кооперативтерди биз азыр күчөтүшүбүз керек болуп атат да. Жанагы баягы үлүшкө ар кимибиз өзүбүздүн үлүштү алдык да, 1 гектар, 2 гектар, 5 гектар жерлерди. Анан баарын эсептеп көрсөк, баягы сео оборот болбой калат биринчичи. Азыр жана түшүндүрүлгөн эмне үчүн жок болуп атат. Эми муну дыйкандар бүтүн баары жакшы билет да. Биз ошол кооперацияны уюштуруп, өкмөт бүгүнкү күндө бир кызыктырыш керек болуп атат да. Же болбосо өкмөт тарабынан ошолорго кооперацияга льготный кредиттер бериш керек, жана техникалардын баарын централизовать этиш керек. Анан кооперацияга колдоо көрсөтүп туруп, баягы бириктирип, айдоо аянттарын чоңойтуп, бир ушундай системаны түзбөсөк, бүгүнкү күндө биз айыл чарбасын көтөрө албайбыз. Анан эң негизгиси агротехнологияны колдонуш керек. Мына техникалардын состояниясы кандай бүгүнкү күндө, жанагы дары дармектерди өзүнүн нормасы менен бериш керек. Мына суу проблемасы быйыл кандай кыйын болду, ошолордун баардыгын только ушул кооперациянын эсебинен чечиш керек да. Муну дыйкандарга ошондо алып жардам бериш керек бүгүнкү күндө. Искендер Жолсбекович, кызык болот экен да, жерди баарын таратып коюп, эми кайта кооперация кылабыз деп атат. Жанагынтип заводдорду баарын чет өлкөлүктөргө сатып, жана кант заводун. Эми аны кантип кайта иштетиш керек деген дагы бир проблема. Азыр болсо мына Бишкек теплосеть, энергетика, телекомду сатабыз деп атышпайбы? Дагы эле баягы эми зарубежный инвесторлорду алып келебиз, инвестиция алып келебиз деп аны сатып алып, анан кийин дагы өкмөт эле өзү кыйналат го деген ой пайда болот да. Мен оюм мындай да, жекече оюм. Баягы сатсак дагы жеңүү үчүн сатпаш керек да. Ошол болгон нерсени баягы рыноктун шартында, ошонун бааны рыноктун шартына, мезгилине ылайык кылып коюп туруп сатыш керек да. Бүгүнкү күндө эми ачык эле айтып коюш керек. Мына теплосеттин состояниясы бүгүн эле мына селекторный совещание өткөрүп келдим. Канча жерде жылуулук азыр порыв болуп, жана трубопроводдордун баары үзүлүп, ошонун баардыгын успеть этпей атабыз дейт. Эми 60-70 жыл болуп калды теплосеттин эмесинечи. Андан тышкары мына Бишкектец 500 мегаватт электроэнергия вырабатывать этиш керек эле. Бүгүнкү күндө биз деген 150 арамдан сорго жетип атабыз. Ошол жерде агрегаттар, жанагы генераторлор көптөр иштебей калган. Мына ошолордун баардыгын эле көп акча сарпташ керек болуп атпайбы? Азыр биз айтып атабыз, мына бүгүн эле канча акча керек десем, $500 миллион керек дейт ушу ТЭЦти баягы өзүнүн дагы кубаттуулугун чыгарганга. Эгерде мына ушундай моменттер көп болуп атат да, мамлекетте акча каражат өзүңүздөр билесиздер, мына бүгүнкү күндө 2009 жылдын бюджеттү азыр биз сессияда карап чыгып атабыз, 2,8 миллиард сом дефицит менен бекитип атабыз. Анан бул системалардын баарын ордуна келтириш өзүнчө кыйын болуп атат. Ошон үчүн реальный баада биз сатышыбыз керек. Бирок эми реальный баа деген биз үчүн реальный, биз үчүн рыноктук шарт боюнча ал көптөй сезилет да. Анан башка баягы чет өлкөлөр үчүн, алардын экономикасы үчүн, алардын бюджети үчүн, алардын баягы масштабында ал мындай падишокко эле кеткендей сезилип калат. Эгерде биз ошол именно международный деңгээлге көтөрүп сатсак, ошол инвесторлор деле ойлонуп калат. Сатып алабызбы же сатып албайбызбы? Биз ошого жеткириш керек. Анан эле баягы алардын масштабында момунча болуш керек. Кыргызстандын масштабында 10дон 1 бөлүш керек деген ошону токтотуш керек. Биз ошолордун масштабында сатыш керек ошону.
Анан жанагы мигранттар боюнча алар дагы азыр эми баягы сектор экономикага өзүнүн үлүшүн кошуп аткан экен да. Мына айтты, эксперттин айтканы боюнча 1 миллиард доллар келген имиш да өткөн жылычы. Эми ошолорду да карап отуруп атпайбызбы? Бирок финансы кризиси Россияга деле, Казакстанга деле баягы өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Эми прогноз боюнча эгерде ошол инсандар бияка келип калса, биринчиден ошончо миллиард акча келбей калат. Экинчиден тиги келген инсандарга жумуш ордун таап бериш керек. Ошол боюнча дагы өкмөт кандай иш чараларды көрүп атат? Өкмөт үчүн бүгүнкү күндө чоң проблема. Муну да ачык айтыш керек. Баягы финансылык кризис жакын арада эле ушу мындай чото резко көтөрүлүп кетти да. Биздин адамдар эми эң туура айтасыз, Казакстан менен Россияда чет мамлекеттерде жүрүшүп аткан. Баягы айтпады элек, ушу Кыргызстан өзүнүн элин бага албай тентитип жиберди. Эми мигранттар тияктан бияка өзүнүн родинасына келебиз деп айтып атабыз. Эмнеге келиш керек, аларды кандай кайкып атырабыз? Эми башканы айтканда ошол жактан иштеп туруп баягы ата-энесинин бала бакыраларын багып атканда канча акча келип аткан? Мына мен талас иштеп жүргөндө да ушуну анализ жасап атканбыз. Көп акчалар. Бир эле банктан ошондо где-то 5 миллион тегерегинде. Бул 2001-жылдары болчу. Азыр канча немелер кетип атат. Анан азыр мына бүгүнкү күндө бизде чоң жанагы өндүрүштөрдү колго алыш керек болуп атат да. Мына Камбар ата 2 боюнча деле канча неме объявлениялар кетип атат. Сварщиктер керек болуп атат, монтажниктер керек болуп атат. Мына ушул багытта дагы азыр мындай баягы чоң определенный часть ошол тармак орноштурбасак дагы бул тармак бар. Анан азыр жана профессионалдык техникалык училищелер өзүңүз жакшы билесиздер, канча жылдан бери ошолор колго мындай каралбай. Азыр мына ошол маселени да көтөрүп атабыз. Ошол жерде биздин баягы рабочий классты даярдап, анан кайта трудоустроить этиш керек. Ачыгын айтып коюш керек. Мына биз ошол рабочий класстар, мына мен Жалал Абад иштеп жүргөндө анализ жасаттык да. Бизден бүтүшөт. Токарлар, тигилер булар. Анан эле кайта ошол аттестатын алып алып туруп эле Россияга кетип калышты да. Биз деген затрат кылабыз, а башка мамлекетке рабочий силаны даярдап берип атабыз да. Эми азыр жанагы чоң проектлердин баарын биз иштетиш керек. Ошолорду тезирээк ишке киргизип, инвесторлорго баягы ачык айкын, прозрачно тендер менен берип, ошолордун срокторун тездетиш керек да. Андан тышкары бизде бүгүнкү күндө акыбал өтө эле оор болуп калат, эгерде биз ушул багытта катуураак иштебесек. Эскендер Рысбекович, бул Актала районунан Шыгаев Рысбек бизге суроо жөнөткөн экен. 59 жашта экен ал киши. Ушул кара кечеде дейт, кара кечеде көмүр, таш көмүрдү ат башыга эле тартып аткан экен да. Эми бул жерде конкреттүү бир фамилиялар көп экен, эми ал фамилияларды телегөрүүчүлөргө айтпай эле коелу. Биз эми кышта таш көмүрсүз кантип чыгабыз деген суроону берип атат. Анан Сардар фирмасы жөнүндө экен да, бул Сардар фирмасынын жетекчиси иштетип келатат, Жолдошбаев. Анан көбүнчө ошо ат башыга эле ташып атат деген вопрос коюптур да. Эми ушу көмүр в целом, ушу таш көмүр проблемасы кышында кандай кылыш керек, кантип